Саламатсыңар балдар. Адаттагыдай эле кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көнүгүштөө сабагы. Эмне үчүн, эмнеге деген суроолорго туура жооп берүүгө үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда тез жардам, чыйрыгат, мурду бүтүп жатат, жүрөгү айланат, ийне сайды деген сөздөрдүн маанисин түшүнүп, кайталап айтып, сүйлөмдөрдү түзүп, көнүгүү машыгуу иштерин аткарабыз. Жакын адамдарыбызга жана өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүүгө үйрөнөбүз. Жана ошондой эле коммуникативдик көндүмдөрүбүздү окуп үйрөнгөн материалдын маанилүү жактарын ажырата билүү, жалпылай билүү, тема боюнча текст түзүү көндүмдөрүбүздү дагы өстүрөбүз. Ушул иштерди ишке ашырсак, анда биздин бүгүнкү максаттарыбыз, 3 максатыбыз билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбия берүүчүлүк максаттарыбыз ишке ашат. Анда эмесе сабакты баштаар алдында балдар жаңылмаштар менен сабагыбызды баштайбыз. Эки жаңылмач бар экен. Ошону туура окуп, бат айтма деп да айтабыз. Бат айтмаларды туура айтып, анан сабагыбызды баштайбыз. Ай талаада кар ышкырат, андан коркпойт карышкыр ат. Ушул биринчи жаңылмачты бат айтууга аракеттенебиз. Ай талаада кар ышкырат, андан коркпойт карышкыр ат. Ай талаада кар ышкырат, андан коркпойт карышкыр ат. Бат айтып, бат айтманы айтууга аракеттенгиле балдар. Экинчи бат айтмага өтөбүз. Сүзбөсүн деп эчкимди, байлап салдым эчкимди. Эчки деген билесиңер, каза, эчкимди, байлап салдым эчкимди деди экинчи бөлүгүндө, жаңылмаштын экинчи бөлүгүндө. Сүзбөсүн деп эчкимди, байлап салдым эчкимди. Сүзбөсүн деп эчкимди, байлап салдым эчкимди. Ушундай бат айтканга үйрөнгүлө. Жаңылмашты бат айткыла балдар. Сүзбөсүн деп эчкимди, байлап салдым эчкимди. Дептерге жазып алсаңар да болот. Бат айтманы үйдөн жаттап келесиңер. Үйдөн жаттайсыңар. Эми балдар, китебибизди ачабыз. 132 бетти ачабыз. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Ушул жаңы сөздөрдү биз активдештирип, сүйлөө кебибизде туура колдонуп, маанисин түшүнүшүбүз керек, чечмелеп түшүнүшүбүз керек. Сөз айкаштарын түзүп, сүйлөм түзүшүбүз керек. Жүрөгү айланат, тошнит. Ийне сайды, сделал укол. Мурду бүтүп жатат, заложен нос. Тез жардам, скорая помощь. Чыйрыгат, знобит. Кана балдар, жүрөгү айланат. Орусча которулат экен. Тошнит. Ийне сайды, сделал укол. Мурду бүтүп жатат, заложен нос. Тез жардам, скорая помощь. Чыйрыгат, знобит. Жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп алдыкпы балдар? Орус тилине котордук, мааниси силерге түшүнүктүү, Бул кайсы абалда ушундай болот бизде? Ден соолугубуз ооруп калган учурда, ушундай чыйрыгып, мурдубуз бүтүп, анан тез жардамга кайрылып, бизди дарыгерлер ийне сайышы мүмкүн. Ушул учурда ушул сөздөрдү пайдаланабыз. Эми болсо экинчи көнүгүүгө өтөбүз балдар. Толуктап окугула. Ушул сөздөрдү колдонуп, толуктап окуганга аракеттенебиз. Мага суук тийип калыптыр. Чыйрыгып, эмне кылып жатам? Чыйрыгып, эмне кылып жатам? Жооп беребиз. Чыйрыгып жатам. Жатам деген
баяндоочту улайт экенбиз. Чыйрыгып жатам деген бул жерде татаал баяндоочу экен. Эки компоненттен турат. Кийинки сүйлөмгө өтөбүз. Мурдум эки сөз кошуп айтышыбыз керек экен. Жаңы сөздөрдөн пайдалангыла. Мурдум бүтүп жатат. Бул жерде дагы мурдум бүтүп жатат. Эки сөз коштук. Жаңы сөздөрдөн заложен нос. Кийинки үчүнчү сүйлөм. Атам эмне кылды? Эки сөз коюшубуз керек экен. Эмне чакырды? Эмне чакырды атам? Тез жардам. Жаңы сөздөрдөн тез жардам деген сөздү койдук. Скорая помощь. Тез жардам, скорая помощь деп которулат. Жүрөгүм бир сөз коюшуңар керек экен жаңы сөздөрдөн. Эч нерсе иче албайм. Жүрөгүм эмне кылат? Айланат. Жүрөгүм айланат. Айланат, жүрөгүм айланат. По-русски переводится как тошнит. Тошнит деп которулат экен. Дарыгер мага эмне сайды. Эмне деген бул зататооч. Эмне деген суроого жооп берет. Эмне деген сөздү коелу. Ийне деген сөздү коебуз. Дарыгер мага ийне сайды. Балдар жакшы. Эми кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Эмне кылды деген суроого жооп берген сөздөрдү табабыз. Үчүнчү көнүгүүнү карайбыз. Эмне кылды деген бул этиш сөздөр. Же болбосо сүйлөмдүн ичинде этиштер баяндооштук милдетти аткарат. Эмне кылды бул этиштин баяндооштун этиштин кайсы чагын билдирет. Эмне кылды өткөн чакты билдирет, балдар. Эмне кылды деген мүчөсү бул өткөн чактын мүчөсү, Өткөн чак ды, кан, ыптыр, чуу деген мүчөлөрдүн жардамы менен өткөн чак түзүлөт. Кыргыз тилинде этиштин өткөн чагы түзүлөт. Ушул суроого туура жооп берүүгө аракет кылабыз. Сөздөрдү табабыз. Эмне кылды деген суроого жооп берген сөздөрдү табабыз сүйлөмдүн ичинен. Сабинанын айткандарын окуйбуз. Сабина. Апам ооруп калыптыр. Алы жок, эти аябай ысык. Мен тез жардам чакырдым. Тез жардам бат эле келди. Апам дарыгерге. Башым аябай ооруп жатат. Температурам 39 градус болду. Чыйрыгам, мурдум да бүтүп жатат. Жүрөгүм айланат. Эч нерсе ичким келбейт, деди. Дарыгер апамды көрүп, ийне сайды. Сизге суук тийген, деди. Анан дарыларды жазып берди. Мен дарыканага барып, дары алып келдим. Апама кыям менен ысык чай бердим. Ал дарыларды өз убагында ичип, тез эле жакшы болуп кетти. Кана балдар, эми эмне үчүн, эмнеге деген суроолорго жооп берүүгө аракеттенебиз. Сабина эмне үчүн тез жардам чакырды? Эмнеге тез жардам чакырды? Себеби анын апасы ооруп калды, Апасынын ал жайы кандай эле? Апасынын ал жайы кандай эле? Апасынын айтуусу боюнча анын башы ооруп, температурасы 39 градус болгон, дене табы 39 градус болуптур. Чыйрыгып, мурду бүтүп, жүрөгү айланып, эч нерсе ичкиси келбей ооруп калды апасы. Дарыканага эмне үчүн барды? Дарыканага Сабина дары алып келүүгө барды. Сабина апасын кантип карады? Ал апасына кыям менен ысык чай берди. Дарыканадан дары алып келди. Ал дарыларды өз убагында ичип, тез эле жакшы болуп кетти. Көрдүңөр балдар, Сабина дарыканага эмне үчүн барыптыр? Дары алып
келгени барыптыр. Ушундай ата энеңер ооруп калса же өзүңөр ооруп калсаңар, өзүңөргө ата энеге кам көрүүнү билесиңер балдар? Ушул Сабинадай кылып кам көрөсүңөрбү? Ысык чай ичиш керек экен ооруганда, кыям менен ичиш керек экен, бал менен дарыканага барып дары алып келип, тез жардамды чакырып, ушундай кам көрүүнү үйрөнүшүңөр керек. Силер дагы эч ким оорубасын, ушундай учурларда кам көрүүнү үйрөндүк, балдар. Эми толуктап жазгыла, суроо бергиле деген 4-чү көнүгүүгө келдик. 4-чү көнүгүүнү аткарабыз. Кана балдар? Керектүү сөздөр: шыпырайын, сугарайын, берейин, даярданайын, жардам берейин, көрүнөйүн, алайын, араалайын, сатып алайын. Бул сөздөр кече мен айтып кеткендей, мурунку сабакта айтып кеткемне, айын деген мүчөсүнүн жардамы менен этиш сөздөр түзүлгөн. Айын мүчөсү бул этиштин келер чагын уюштура турган мүчө. Мисалы, шыпырайын, уңгу этишти табабыз. Буйрук бересиңер этишке. Эмне кыл? Шыпыр. Уңгу этишибиз айын келер чактын мүчөсү. Шыпырайын. Сугарайын, уңгу этишти тапкыла. Сугар. Буйрук беребиз. Эмне кыл? Сугар. Уңгу этиш. Анан кийин айын келер чактын мүчөсү. Сугарайын. Кыймыл аракет ишке аша элек. Али сугара элек. Эми сугарат. Ошондуктан бул келер чактын, этиштин келер чагында турат. Сугарайын деген сөз. Берейин. Уңгу этишибиз. Буйрук беребиз этишке. Эмне кыл? Бер. Эмне кыл? Бер. Бер. Эйин, айын, ыйын, ийин бул келер чактын мүчөсү. Этиштин келер чагын түзө турган мүчөлөр. Эми биринчи сүйлөмдү кандай кылып сүйлөм түзсөк болот? Бул үйгө тапшырма, балдар. Ушуну үйдө аткарасыңар. Дептериңерге сулуу, таза жазып мага жөнөтөсүңөр. WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Сизге жардам берейин деп келдим. Туура. Жакшы. Кийинки сүйлөм. Карина тиш доктурга барайын деп кетти. Барайын деген сөз бул жерде жок экен, өзүңөр коюп коесуңар. Барайын же көрүнөйүн деген сөздү койсоңор болот, Көрүнөйүн деп кетти. Жантай сабакка даярданайын деп окуу залына кирди. Дары алайын деп неманга кирдим. Максат чарбакты тазалайын же шыпырайын деп баратат. Алексей күчүккө тамак берейин деп турду. Марина короону шыпырайын деп эшикке чыкты. Отун жарайын, жок, жарайын эмес, араалайын деп арааны алып чыктым. Билет сатып алайын деп кассага баратам. Балдар, үй тапшырма түшүнүктүүбү силерге? Ушул тапшырманы үйдөн дептерге сулуу, таза жазып келесиңер. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула, балдар.